Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Азыркы учурда Архавия жана башка Түркиянын көпчүлүк жерлерине сел жүрүп жатат. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы аябай көп селдер болду. Эске салсак, Аксыда, ошондой эле Баткенде сиздер өзүңүздөр көп болдуңуздар. 2 жашар баланы агызып кетти. Ошондой эле жана көптөгөн Европада ушундай сел апаттар жүрүп жатат. Бул дагы кыяматтын белгиси деп ойлоймун. Албетте ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга жетип барыш үчүн лайктарыңызды басып, каналга жазылып коюңуздар. Каналга жазылганда эң туура жазылуучулардын катарына кошулуңуздар. Анда сиздер подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочуну басыңыздар. Ошондой эле ушул видеороликти болушунча социалдык тармактардан таратып койсоңуздар, абдан жакшы болот. Ал эми селге токтоло турсак, сел бул Түркиянын аймагында аябай катуу болуп жатат. Машина унааларды жана адамдарды агызып, көптөгөн адамдардын өмүрүн кыйып жатат. Бул дагы өзүнчө бир Аллахтын керемети деп айтабыз. Кантсе да бул Аллахтын мужизасы. Ошондуктан биз дагы адамдардын бузулганлыгы үчүн ушундай болуп жатат деп ойлошубуз керек. Коом бузулду. Адамдар ушунчалык адамдардын пейили тарап баратат. Ошондой эле күнөө иштерди жасагандар аябай көбөйдү. Ал эми арам нерселерди адалга алмаштыргандар да көп болуп жатат. Адал нерселерди арамга алмаштырганда аябай көп. Ошондуктан биз өзүбүзчө мусулмандар ушул нерсеге аралашпай, Европанын ушундай жаман саясаттарына өзүбүздүн башыбызды тыкпайлычы. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бул видеоролик менен эмнени айтмакчымын? Ушул дүйнөдө ушинтип өтүп кеткенден көрө дуа кылып, кантсе да өзүбүздүн акыретибиз үчүн барар жерибиз баары бир 2 метр кабыр. Ошондуктан өзүбүз үчүн намаз окуп дегендей, бирөөгө жакшылык кылып дегендей, бардык нерселерди мусулман дининдеги бардык парыздарды аткарып, ушул нерселер Европанын жаман саясаттарына чекит коелучу. Азыр сиздерге мен Түркиядагы болуп жаткан селди коюп бермекчимин. Бул да кээ бир адамдарга сабак болот деген үмүттөмүн.